Жолдош губернатор токтотуңуз эми. Сиздин Кадыржанды колдоп жүргөнүңүз элдин бардыгы билет. Эмне актанып атасыз бу? Апапакай болосуз да. Эми бир элдин бардыгы билет. Далилдеп турбайбы кинодо? Честно да эмет, конца до концов. Пожалуйста. Элге барсаңыз эл далилдеп берет. Бу жерде неме кылбай. Айтыңыз. Ар нерсени сүйлөп бересиз. Бомба, жокпу айтыңыз, жок деп. Өткөндөгү тарыхый хроникага жакшылап байкоо салсак, түштүктөгү коголаң дал ушул Бектур Асановдун, Асылбек Текебаевдин жана Кадыржан Батыровдун сокур сезимдеги тилектештигинен, элдин тагдыры менен ойногон адилетсиздигинен башталгандыгы байкалат. Yaptık açık bana meşhede toplan yapız, maydanga çıkı yapız. Bulgan işte halk emri yaptı, sizden bizden bunu tepeste tuttu. Doğru mu? Biz etik öyle. Biz terk emeyiz. İle buna sen dakansa davacı kılan. İlese silersiz özümüz davacı kılan. Bunu başka yolu yok. Мындай кырдаалдан пайдаланган үчүнчү күчтөр элдин тагдырын тополоңго карай бургандыгы байкалат. Ал эми Бакиевдин үйүн өрттөгөн атамекенчилер жана Кадыржан Батыров баштаган өзбек сепаратисттери 2010-жылдын 15-майында миңдеген өзбек адамдарын топтоп, өзбек элинин кызыкчылыгындагы талаптар менен катуу маанайдагы жыйналыштарды өткөрүшкөн. Ал кайсы талаптар эле? Ал талаптар төмөндөгүлөр. Республикабыздын түштүк аймагын өзбек элине автономия кылып беришин, өзбек тилин мамлекеттик тилдин статусуна барабар кылышын, күч органдарынын катарына 30% өзбектерден алууну, аткаруу бийлигини өзбек улутунан мамлекеттик кызматтарга алуусун талап кылган. Кадыржан Батыровдун ушундай талаптары миңдеген адамдардын көз алдында айтылып жатканда, Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов анын жанында жалдырап гана турбастан кайра Батыровго кошулуп, Батыров койгон талаптарды кубаттап турду. Kece bundan günü komşu tanıştır oldu. Belki balamızdan acayip oldu. Halkımızdan aşırı ceradır oldu. Biz buna baştan öldürdük. Kaldıracağına kabul birlikte şu neyse olmazını hareket ettik. İkinciden beni bugün aldan siz alda cümlediniz. Biz alda cümledik olmaydılar. Biz apasın жерде туруп башкарып. Бул көрүнүш 2010-жылдын 15-16 майында Ош ТВ, Мезон ТВ телеканалдары аркылуу без комментарий деген жазуу менен күн түндөбөй 48 саат көрсөтүлдү. Дал ушул телекөрсөтүүлөр түштүк Кыргызстанда өзбек-кыргыз жаңжалын жараткан маалымат чакырыктары болгон. Тилекке каршы Ош, Жалал Абад областарындагы прокуратура жана коопсуздук кызматтары мындай маалымат үгүт иштерине мыйзам талабында тоскоолдук кыла алган эмес. Ал эми 2010-жылдын 15-майында Кадыржан Батыров өзүнүн кызматкерлери аркылуу Ош шаарында жаңжал чыгаруу үчүн $100,000 акчаны банк аркылуу которгондугу атайын тергөө амалдарында ачык белгилүү болгон. Акча жөнөткөн өзбек жарандары Кадыржан Батыров бул акчаны Оштогу тополоңду уюштурууга берген деп ачык айтышкан. Действительно, ошо окуялар болуштан алдын шаар территориясында ар жерде ушундай бир жаштар чыгып, өзбек улутундагы основной жаштар чыгып, ушундай бир чогулуштар өткөзүп, башка кылып неме кылышты башталды да.